жүзүндө буюрса сентябрь айында дүйнө жүзүнөн баардык дээрлик 190 ашык өлкөдөн ар бир мамлекеттен бирден жогорку окуу жайдын ректорун чакырып Кыргызстанда пандемиядан кийин билим берүүдөгү багыттарды талкуулоо үчүн эл аралык чоң форумга даярданып атабыз. Мисалы ошо менен бирге санариптик окутуу боюнча документтерди санариптештирүү жагында мугалимдердин квалификациясын көтөрүүдө жаңы ыкмалар, PISA 2025ке концептуалдуу даярдыктар сыяктуу бир топ иштер жүрүп жатат. Ошо менен бирге Кыргызстанда биринчи жолу электрондук мектепти негиздөөнүн астында турабыз. Мынакей донорлордон акчасын чечтик. Дүйнөлүк банк менен мына $35 миллион жаңы проект сүйлөшүп атабыз. Жогорку окуу жайларды инновациялык модельдеги жогорку окуу жайларга өткөрүү боюнча ошого окшогон чоң долбоорлор турат буюрса. Күзүндө буюрса сентябрь айында дүйнө жүзүнөн баардык дээрлик 190 ашык өлкөдөн ар бир мамлекеттен бирден жогорку окуу жайдын ректорун чакырып Кыргызстанда пандемиядан кийин билим берүүдөгү багыттарды талкуулоо үчүн эл аралык чоң форумга даярданып атабыз. Мисалы ошо менен бирге санариптик окутуу боюнча документтерди санариптештирүү жагында мугалимдердин квалификациясын көтөрүүдө жаңы ыкмалар, PISA 2025ке концептуалдуу даярдыктар сыяктуу бир топ иштер жүрүп жатат. Ошо менен бирге Кыргызстанда биринчи жолу электрондук мектепти негиздөөнүн астында турабыз. Мынакей донорлордон акчасын чечтик. Дүйнөлүк банк менен мына $35 миллион жаңы проект сүйлөшүп атабыз. Жогорку окуу жайларды инновациялык модельдеги жогорку окуу жайларга өткөрүү боюнча ошого окшогон чоң долбоорлор турат буюрса. Ар бир мамлекеттин билим берүү системасы өзүнүн жергиликтүү баалуулуктарына жараша жазылат. Ошого жараша ишке ашат дегенде биздин да Кыргызстандын өзүнө таандык баалуулуктарына жараша билим берүү концепциябызды ошого жараша тарбия концепциябызды жазып жатабыз. Бирок модель катары ала турганбыз азыр Сингапурдун айрыкча орто мектептер боюнча, Россия Федерациясында Москванын тегерегиндеги башталгыч мектептер боюнча, башталгыч кесиптик окуу жайларда Германиянын жана Англиянын практикасы жакшы десек болот. Санариптик билим берүү боюнча Эстония жакшы орунга чыктыгына көрүп атасыңар. Ушул мамлекеттерден биз ала турган элементтер бар деп эсептейм. Жогорку окуу жайлар боюнча Америка Кошмо Штаттарынын ийгиликтерин айтууга болот. Ошолордун кандайдыр бир Кыргызстанга жарандуу компоненттерин алып, тажрыйба катары колдонуу үчүн процесс жүрүп жатат. Мамлекеттик университети бүгүн региондогу эң алдыңкы локомотив университеттердин бирөөнө айланды. Акыркы жылдары көрсөткөн ийгиликтери мунун күбөсү. Бүгүнкү күнү потенциал жагынан да региондо тейлеген чоң бир локомотивге айланып атат да. Бул жерде эми абдан чоң жаңылануулар кириш керек, айрыкча илимий изилдөө тармагында, инновациялык борборлорду уюштуруп, студенттерди инновацияга тартуу маселесинде бизнес менен тыгыз иштеш керек. Бул жогорку окуу жай коомчулуктун заказдарын аткарганга өтүш керек, мамлекеттик заказдарды алганга өтүш керек. Анан илимий изилдөө жүргүзгөндө региондун деңгээлинде, континенттин деңгээлде илимий изилдөөгө катышыш керек. Бир эле ички ресурстар менен сырттагы көп окуу жайлардын илимий деңгээлде баарлашуулар жүргүзүп, кандайдыр илимий фонддорду негиздөөгө өтүш керек. Керек болсо өзүнүн борборлорун чет мамлекеттердин негиздөөгө чейин ушундай чоң пландарды койсо, бул жана жогорку окуу жайларды рэнкингдеп коебуз, баалоодо алдыңкы орундарды кирип 700 балким кийин андан да жакшы орундарга жылганга толук мүмкүнчүлүк бар. Ошого фундамент бар деп ойлойм. Билим берүү тармагында спорт площадкаларын ачар болуп кетти, айтып атасыңар. Балдардын социалдыгында эс алуучу жайларын ачар, ошол залдарда гүлдөрдүн уюштурулушу, баягы кандайдыр бир кышында, кышкы верандаларда жана гүлдөрдү бир жака чогултуп өстүрүү боюнча иш-чаралар жүрбөй калды. Андан сырткары мектептин площадкаларын көрүп атасыңар, баардык решеткалары, дубалдары кулаган, ураган, балдар секирип атып, кээ бир жерде кыйшайган, тешилген, ушундай болуп атат да.
Анан көрүп атасыңар, кээ бирөөлөр баягы демөөрчүлөрдү тартып аракет кылып, кошумча сыртта ойной турганда брустарды, турниктерди, спорт мүмкүнчүлүктөрүн дагы аянтчалап түзгөнгө аракет кылганда да жок эмес да. Ошол көрүп атасыңар жанагы атайын искусственный футболдук площадкалар жасалып жатып турабы. Бул жерде жобону жасаганда силердин жобоңор менин тапшырмама ылайык болбой калат. Силер бул жерде азыр видео презентация, видео түрмөктөр, анан окуяны такыр башка жака буруп кетипсиңер. Менин тапшырмам конкретный башкача болчу. Бул жашыл мектеп дегенде балдар мусорду, баягы таштандыны ыргытканда кандай кылыш керек? Бөлүп кагазды өзүнчө, айнекти өзүнчө, туурабы? Баягы табигый ташталган таштандыны өзүнчө бөлүп, эми монча атайын таштандыларды уюштуруу маселеси бар. Бөтөлкөлөрдү өзүнчө бөлүп турабы? Баягы балдарга ушуну үйрөтөлү деген түшүнүктө жазалып атасыздар. Биз бул конкурстун маанисин деле жашылгандык коюш эмеспи. Ошол эле учурда мектеп директорлору болгон келчи аракет кылып не кылыш керек эле? Баягы спорт площадканы мыктылаш керек болчу. Ошол жерде кошумча жана турник тыгындарды орнотуп дегендей. Анан жана балдар түшпөй турган кросс болгон баягы линиялардын баарын жасап, кайра чийип, көркөндүрүп, бага отургузуп, мынакей мектепти шыгылып бир приятный эме зонага айланыш керек. Эл киргенде эс ала турган, ошол жерден да көрүлүп. Бул жерде силердики конкурс болуп, стен газета чыккан сыяктуу бир нерсе болуп, бир жобоң бар. Кайра жобону бир жума мөөнөт менен толуктоого мөөнөт берип, ушуларды ошондой негиз менен алып азыр буларды өзүбүз кылып өзүбүз оңдой бербесек, бүтүп отура бербек, дагы бүтүп отурсаңар дагы 30 жыл отурасыңар. Корожайдын ой. Корожайда баягы эшиги көп төрүнөт деп кыргыздар жакшайт турабы? Анан кирип келаткандары эшиктен башталат биздики. Ошон үчүн мектепке мындай балдарды мектеп тартып туруш керек да, норма бүтпөйт. Турабы? Тазалыгы менен ушундай эмесми? Ушундай жобо мыкты, мындай грамотный иштеп чыгышкан бир жума менен сүйлөп берип турат. Как будто жаңы ачылган бир министрликке келгенде ишке башталат албыз. Айтты койду деп эле кайра ошону баштайбыз. Неге? Эч бирибиз результатка иштебейбиз. Жаңы пландар кайра коюлат, кайра план кабыл алып, жүрөбүз кечип. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана эл министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгы жана коррупцияны алдын алуу саясат сектору баардык мамлекеттик жогорку окуу жайлардын коррупциясын алдын алуу боюнча аткарылып жаткан иш-чаралар мониторинг жүргүзсүн. Мен ишенип атам. 6-7 жыл болду. 7 жыл мурун ушул жерде ушул ишти окуган. Мына эми окуган ошо. Биз качан сапат жөнүндө сүйлөсөбүз, качан сапатты көтөрөбүз, качан мугалимдердин маралдык укугун статусун көтөрүү жөнүндө маселелерди сүйлөшөбүз. Дагы эле план иштеп чыксын, рабочий группа түзүлсүн, долбоор даярдалсын. Конкреттүү эчтеке жок акчыбыз. Ал эмес, кенеде бир министрликтен чыккан буйрук ишке ашпай атат. Кагаздарды азайтып берди, 40% могу документтер сурабага десе, директорлор эми мугалимдерге мынтип атыпсыңар. Жок, анда бул документ толтурбасаң, ордуна тигил документти толтур. Ал документти каяктан ойлоп таап атасың? Ошол мугалимдер убактысын алып атканы үчүн мугалимдер кечирип коет. Бул дүйнөдө болбосо, наркы дүйнөдө жооп бересиң, анткени анын убактысын жеп атасың. Директорлор. Мугалимдердин убактысы тарбияга кетсин, эс алганына кетсин. Кем отуруп кереги жок кагаздарды жазгандын ордуна. Аларга кагаз жаздыргандан кийин жөндөмгө бирдеме чөбү. Кичине мындай творческий ойлонголочу. Биз министрликте сүйлөшкөн сөз менин кабинетимден замдар проекттер жетип атат, замдардан управленияга да жеткен жер жок. Анан кайдагы жагынан болот? Мен бүгүн айткан нерсем эртесинде управлениядан сурасам, управленияга жетпей калып атат. А управленияга жетпеген нерсе кантип регионго жетип атат анда? Биринчи ушул мыйзам долбоорлор боюнча, жалпы эле ушул укуктук актылар боюнча талдоо иштери жүрдү. Бул талдоо процесси 2 этапта болду. Биринчиси ушул Кыргыз Республикасындагы билим берүү жана илим жаатындагы мыйзамдарды талдоо. Экинчиси ушул Кыргыз Республикасындагы билим берүү жана илим жаатындагы
жөнүндөгү актыларды талкуулоо. Бүгүнкү күндө биз кандай закондор менен иштеп атабыз, кандай жобо, кандай токтомдор менен иштеп атабыз, ушул анализ жасалды. Биринчи этап боюнча бүгүнкү күндө бизде 6 билим берүүгө байланышкан закондор бар экен. Булар ошол билим берүү жөнүндө мыйзам, илим жөнүндө жана мамлекеттик илимий техникалык саясаттын негиздери тууралуу мыйзам, мугалимдин статусу жөнүндө мыйзам, жалпы билим берүү уюмдарынын окуучулардын тамактануусун уюштуруу жөнүндө, мектепке чейинки билим берүү жөнүндө жана баштапкы кесиптик билим берүү жөнүндө деп бир нече мыйзамдардан турат экен да биздин жалпы мыйзамдарыбыз. Ошол талоонун жыйынтыгы менен биз билим берүү жана илим жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору иштеп чыгылды. Ошол жумуш топ тарабынан билим берүү жана илим жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору деп атап 18 главадан тура турган проектти сунуш кылып атабыз. Бул жерде ошол жогоруда аталган ар бир деңгээл боюнча мыйзамдарды өзүнчө глава катары киргизилүүдө. Мисалы ошол жалпы бөлүмдөр, мектепке чейинки, мектеп, баштапкы кесиптик, орто кесиптик, жогорку кесиптик жана башка ошол финанслоо экранда өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошентип жалпы 18 главадан туруп атат. Бул жерде 146 бирене коюлду да. Башка айтканда биз жалпы ошол 6 мыйзамды бириктирип бир мыйзамга мындай бир драфт даярдалды деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө ошол мындан кийинки этаптарда ошол талкуу аркылуу ар бирибиз өзүбүздүн сунуштарыбызды берсек болот. Бул сунушталып жаткан мыйзам долбоор учурдагы билим берүү жана илим жаатындагы мыйзамдарды консолидация кылып, Кыргыз Республикасында алгачкы тармактык мыйзамды түзөт жана билим берүү илим тармактарында системалык түзүлүштү камсыз кылат деп эсептейбиз. Билим берүү жана илим жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын конституциясынын долбооруна да шайкеш келтирилди. Ошондуктан мына көрүп атасыздар, абдан түшүнүктүү, жөнөкөйлөштүрүлгөн, такталган вариантта баардык мыйзам токтомдорду жыйнады. Бул абдан жакшы эмгек болду. Министрликте ошмуда жана республикалык жол салык эксперт иштеп ошол баарына чоң ыраазычылык билдирем. Баягы жок эле эмес, бар да жакшы нерселер бар. Ошолордун бирisi көрүп атасыздар. Аттестациянын максаты аз иштейби, көп иштейби, улуу адамбы, кичүү адамбы, аялбы, эркекпи, эч нерсени карабай туруп, анын баягы чеберчилигин жана анын билгичтигин өлчөп баалоо багытында критерийлер иштелип чыкты. Ал жерде 30 жыл иштеп, эгер аккредитациядан өтүп кеткен директор болсо, ал дагы кайра ишмердүүнү уланта берет. Бирок 3 ай иштеп эле, балким жаңы иштеп жатып, аккредитациядан, аттестациядан өтпөй кала турган болсо, анда ал ишмердүүнү уланта албайт. Бул жерде эч кандай жаш дискриминациясы жок. Бул жерде максат билим берүү тармагында сапатты көтөрүү багытында биз мугалимдерди кандай аттестациядан өткөрүп жатсак, мектепти кандай аккредитациядан өткөрүп жатсак, ошо мектептердин, билим берүү тармагында бала бакчалардын, кесипчилик окуу жайлардын директорлору дагы, жетекчилери дагы ушундай 5 жылда бир аттестациядан өтүш керек. Жана бошогон бош орундарга
баягы жергиликтүү деңгээлде районо менен жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү тарабынан бекитилип калбастан конкурстук негизде кандайдыр критерийлер менен тандалып келсин деген ниет менен ушул мыйзам долбоору азыр жогорку кеңеште 10 чакты депутатыбыз сунушташты. Ушул мыйзам долбоорун биз билим берүү министрлиги өкмөттүн курамында абдан колдоп жатабыз. Эгер ишке ашса, буюрса, бул сапатка абдан түз таасирин тийгизип, мындай жаңы жандануу, жаңы энергияны алып келет деген ойдобуз.